Саламатсыңар урматтуу окуучулар, биздин бүгүнкү сабагыбыз кыргыз адабияты 11-класс үчүн. Силер менен Конокбек кызы Гүлмира. Сабагыбыздын темасы Кеңеш Жусуповдун Ырсабындагы өмүр публицистикалык чыгармасы. Максатыбыз Ырсабындагы өмүр чыгармасы жөнүндө маалымат берүү. Кеңеш Жусупов 1937 жылы 14 апрелде Нарын районунун Эчки Башы айылында туулган. Жусуповдун өз атасы Сыдыкбек Иманалы уулу болсо, энеси Турдубүбү Молдогазы кызы болгон. Энеси атасына 16 жашында эле чыгып, андан 13 бала төрөгөн. Кеңеш алардын туну болгон. Жусуповду чоң энеси уул бала тарбиялаган. Ал өтө сөзмөр, эл кадырлаган, сыйлаган адам болгон. Өз атасынын аты Сыдыкбек болгон. Кеңеш Жусуповду анын бир тууганы Жусуп багып алган. Кеңештин чоң атасы Иманалы жана чоң энеси уул бала 1916 жылы улуттук боштондук көтөрүлүштө Кытайга качып, жолдо бедел ашуусунан чоң атасы каза болгон соң, салт боюнча чоң энеси уул баланы Курманалыга баш байлашкан. Кеңеш Жусупов жазуучу катары бир нече чыгармалардын автору. Анын 1965 жылы Жашоо кумары аттуу китеби жарык көргөн. Үй бүлөсү жөнүндө айта кетсек, жубайы Айгүл жана уулу Медер анын чыгармачылыгына көмөк көрсөтүп, колдоп турушат. Эмесе Ырсабындагы өмүр повестин жөнүндөгү маалыматтарга кайрыла кетсек. Повесть жазылганга чейин Алыкул Осмоновдун өмүр баянына байланышкан Түш деген новелласы 1967 жылы жарык көргөн. Кийин муну оңдоп түзөп жана атын өзгөртүп, Ырсабындагы өмүр деген аталышта 1973 жылы Ала-тоо журналына бастырган. Анда эмесе азыр сиздер менен повесттин негизги каарманы Алыкул Осмонов жана анын бул Ырсабындагы өмүр повестиндеги берилген маалыматтары жөнүндө сүйлөшсөк. Алыкул Осмоновдун апасы Алтын, атасы Осмон кедей турмушта жашашкан. Акын ымыркайында апасынан үчкө чыкканда атасынан ажыраган. Ошентип эки бир тууганы менен барар жери жок жетимге айланышкан. 1925 жылы Токмоктогу балдар үйүнө кабыл алынат. Ушул жерде көп китептерди окуп, жазуучулук шыгы ойгонгон. Ал Пушкинди устатым деп атаган. Фрунзеге окууга тапшырган 1929 жылдары анын ырлары гезит беттерине байма-бай чыга баштайт. Бирок оорусу билим алуусуна кедергисин тийгизип, 1933 жылы окуусун таштоого аргасыз болот. Акындын чыгармачылыгына шык берген эң көрүнүктүү инсандардын бири Айдай Жигиталиева. Акын аны күндөлүгүнө А деген ат менен жазып, алгачкы жолу сүйгөн айымы катары белгилеп, өмүрүндөгү эң бактылуу күндөрүм деп эсептеген. Бирок алардын мамилесине Айдайдын ата-энеси каршы чыгып, экөө эки башка жолго түшүшкөн. Кийинчерээк Айдай төрөттөн каза болгон соң, улуу акын бир нече убакыт чыгармачылыктан алыстай түшкөн. Мындан соң кайрадан эле турмуштун арабасы жүрө берген сыяктуу. Акын Зейнеп Сооронбаевага жолуккан. Ал экөө баш кошушуп алгач, акындын турмушун толуктаган бактылуу күндөр башталган. Ошентип Алыкул Осмонов менен Зейнеп Сооронбаева Жыпар аттуу кызды болушкан. Төрөтканадан башы чыкпай сүйүнгөн акындын сүйүнүчү 15 күнгө жеткен. Жыпар деп атаган кызы 15 күндөн кийин чарчап калган. Мына ошондон кийин үй бүлөнүн ортосундагы ырк ыдырап, Зейнептин жумушу дагы буга себепчи болуп, алар 1943 жылы эки башка жолго түшүшкөн. Мындан кийин акын элден бир топ четтеп, оорусу да күчөп, бир нече убакыт чыгармачылыктан алыстаган. Акындын чыгармаларындагы эң мыкты көзүрмөмдөр анын эл арасында кыдырып, эл оозунан жыйнаган фольклордук чыгармаларды профессионал адабиятка сиңирүүсүндө. Алыкул Осмоновдун чыгармачылыгындагы эң башкы ролду ойногон Ысык көл болгон. Ал Ысык көлгө барып, пансионатта эс алуу учурунда жергиликтүү эл менен баарлашып, бир топ элдик өзеки чыгармаларды жыйнап келген. Эң акыркы ичи толгон эмгектеринин бири Махабат ырлар жыйнагы болгон. 1945 жылга чейинки чыгармаларын ал
олуттуу деп эсептеген эмес. Түгөлбай Сыдыкбековдун эскерүүсү боюнча 1950-жылы 10 декабрда акын Алыкул Осмонов Ысык көлдү сагындым деп Ысык көлгө барып, иниси Жапар менен кайра бир күндөн кийин кайтып келишкен. Себебин Ысык көл суук экен деп түшүндүргөн. 1950-жылы 12 декабрда өзүнүн үйүндө кыштын ызгар суугунда кайтыш болгон. Анын сөөгү Бишкектеги Аларча көрүстөнүнө коюлган. Анда эмесе, урматтуу балдар, азыр биз сабак боюнча тест иштесек. Ырсабындагы өмүр повести боюнча кроссвордторду толтурууга аракет кылалы. Биринчи суроо. Кеңеш Жусупов Алыкул Осмонов тууралуу 67-жылы кандай аталыштагы новелла жазган? Экинчи суроо. Ырсабындагы өмүр повестин 73-жылы кайсы журналга бастырган? Эгер тапкан болсоңор, азаматсыңар. Үчүнчү сурообуз. Ырсабындагы өмүр чыгармасы канча бөлүмдөн турат? Төртүнчү суроо. Бул чыгармада эң биринчи планга коюлган башкы каарман ким? Бешинчи. Чыгармада Алыкулдун эжеси. Бул силерге атайын тапшырма. Үйдөн чыгарманы окуйсуңар деп ойлойм. Алтынчы. Чыгармада Алыкул менин окутуучум, устатым деп кимди эсептеген? Жетинчи суроо. Чыгармада Алыкулдун сүйгөн адамы Сегизинчи сурообуз. Алыкул 25 жашында кимге баш кошкон? Жана аны менен кыздуу болгон деп айтып өттүк. Ал эми 9-чу сурообуз. 15 күн гана жашаган Алыкулдун кызынын аты? Урматтуу окуучулар, ушу менен сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калыңыздар.